Men öldüm ele şu sayda bir yerde kaldım dedim de yok Kuday sakladı. Баткен районунун Көкташ айылынын тургунун 11 май күнү саат 18 чамасында көчө карын участкасынан келген сел унаасы менен кошо агызып кеткен. Унаасынан чыгып качууга үлгүрбөй калган Хаит Анаровду сел 500 метрдей аралыкка агызып, жээкке чыгарып салганын айтат. Денесинен жеңил жараат алып аман калган. Arkadan sel köp gelip düşüp ketem degen oyda sel alıp ağızıp jönüp kaldı. 500 metre aktım, Kuday sakladı, özüm tiri kaldım. Bir döngsöke kelgende sel özü teyip çıkardı da, turup maşinama jabıştım. Maşinadan ince durdum, karasam bu oydu. Yani bir yağından keçip ötüp düşüp, taş menen jalan pıt geldim de. Mana yerden kelen bir ektebayını bala pat taşadı uyga. Suda akkanda tölkö saltı aşırat eken, mana kollarım jarakat aldı, sandar, çıkanaklar. Başım esen Samigilani, ölbey kalganıma sүйүнөм men, kaytıp jaraldım da men. Ошол эле аймакта 2 дана электр мамыларын сел суулары агызып, бул аймактагы 3 кожолук жарыксыз калган жана ички жолдору да кум шагылга толгон. Учурда жашоочулар каттамсыз калып, жергиликтүү бийликтен жолду калыбына келтирүүнү суранышууда. Жолда азыр мына 2 столбаны жыгытыптыр, 2 столба жатат жерде. Сымдар үзүлүптүр. Шуга энди бир ката техника болуп, tezrak yolda açmasa mı maşinanı hem tezrak çıkarmasa daha sel gelişimi 14'e geçe cahit eken bugün 12'si mi? Şoğa şimdi hükümetke bayağı çaldım edi bayağı vardım bir olan iş köp nerse hükümette bir teknikası vardı işleyip şoğa bir çaldım edi bir. Ошол эле учурда бул аймактан түшкөн сел Ош-Баткен Разаков жолунун 265-266 чакырымында кум шагылга толтуруп, Баткен жана Лейлек райондорунун каттамын убактылуу өзгүлтүүгө учураткан. Баткен райондук жол тейлөө ишканасынын аракети менен кечки саат 20:30 каттам кайра ачылган. Учурда жолду тазалоо иштери жүрүп жатат. Кечинде проезд берилген, машиналар өтүп турган. Бүгүнкү күндө 12 май күнгө 2 дана погрузчик, 1 дана автогрейдер, 1 дана автосамосвал, экскаватор техникалар тартылып, жолду тазалоо иштери жүрүүдө азыркы учурда. Андан сырткары Достук Аксай автожолунун 4,5 чакырымында сел шагыл ташты агызып чыгып, ал жолдо дагы каттам токтотулган. Бирок ошол эле күнү кечки 11:30 чамасында ал жолдо дагы проезд берилди. Жалпысынан Баткен облусунун 3 районунда сел жүргөндүгү катталган. Турак жайларга жана адам өмүрүнө зыян келбегендигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык башкармалыгынан билдиришти. Сел суулары ички жолдорго, эгин талааларына жана турак жайлардын короосуна кирген. Келтирилген чыгым атайын комиссия тарабынан аныкталууда. Сел кетүүчү сайлардан гана кетти, анан турак үйлөргө, анан адам өмүрүнө зыян келтирген жок. Маалыматтар боюнчачы, биз тактаган маалыматтар боюнча азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен жарандык коргонуу комиссиясы, райондук жарандык комиссиясы жерлеринде тактоо иштерин жүргүзүп атат. Баткен районунда селдин кесепеттерин жоюу боюнча райондук администрацияда атайын штаб өткөрүлдү. Район башчысы тиешелүү кызматтарга селдин алдын алуу, тазалоо, калыбына келтирүү жумуштарын аткаруу боюнча тапшырмаларды берди. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.